Бул алмаларды жууп жаткан айымдар 2 күн алгачкы жолу жумушка чыккандар. Анткени Чолпонбай айыл аймагында 300дөн ашуун үй бүлө аз камсыз жана көп балалуу. Андыктан аларды жумуш менен камсыздоо максатында бул цехте 10 айымды алып ишке орнотушкан. Нургиза Жумабекова 33 жашта, 5 баласы бар. Үйүндө эч ким иштебегендиктен аз камсыз үй бүлөлөрдүн катарын толуктап келген. Эми Корея эл аралык кызматташтык агенттиги жана Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасын колдоосу аркылуу ачылган цехте жуулган алмаларды туурайт. Биз буга чейин эч жерде иштечү эмеспиз. Бул жердин ачылганында жалаң 10 киши иштейбиз, аз камсыз болгон айылдагы. Анан кийин буга чейин биздин балдарыбыз менен, үй шартыбыз менен иштей алчу эмеспиз да. Бул жерде мен алма кезем. Бул жакта жуушуп, тазалашып, кургатып неме кылышат. Бул цехтин ачылганына жумуш немеси эртеменки 9дан баштап кечки 5ке чейин жумуш орду эле эмес. Бизге эми шарты түзүлгөн, жылуу, айлык маяназы пока өзүбүзгө жетет буйруганы. Алмалар айылдагы жарандардан кабыл алынган, себеби көпчүлүк алмалар курт түшүп чирип баштагандар. Андыктан мындай алмаларды элеттиктер малдарына берип жетөгүп келген. Эми жараксыз алмаларды ыргытпай ачылган цехке сатууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Элден кабыл алынган алмалар атайын жуулуп, андан соң кесилип аппараттын жардамы менен 2 минутта бууланат. Бардык этаптан өткөндөн соң 70 градус ысыкта кургатылат. Кургатылган кактарды жайып, ары бирин таңактап сатууга даярдашат. Биз бул продукцияларды элден алабыз. Айылдың тұрғындарынан алабыз. Мысалы, алманы алабыз. Алманы алып, мынаны алып, қақ қылып құрғатып, мына шұшылғадан шыққаны қағы. Бұл қақты мынандай қылып, упаковкаға салып, баға қойып, анан кейін сатабыз. Дағы алма, сүт алып, сүттен құртта құрғатса болады екен бұл цехтен. Ошондой эле өрүк, пияз, баклажан, помидор, жашчан көп түрүн құрғатса болады екен да. Бұл даяр болгон продукцияны биз ойлоп атабыз, кара бурага, таласка, мына Казакстанга, Тараз шаарына жакынбыз. Ушул жактарга апарып сатсакпы деген оюбуз бар да. Иштеген жумушчулар мындан 2 ай мурда Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын жардамы аркылуу окуудан өтүшкөн. Себеби Кореядан келген аппараттарды кантип иштетүү жана жашылча жемиштерден как жасоо боюнча эми бардыгы өз жумуштарын так аткарууга аракет кылышат. Бул жерден даярдалган продукциялар экологиялык жактан таза азык болгондуктан келечекте коңшу өлкөлөргө чейин экспорттоону максат кылышууда. Корея эл аралык кызматташтык агенттиги жана Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын өкүлдөрү келип, Элетте иштеген цехти көрүп, даярдалган продукцияларды сатып алышты. Эми мындан ары кызматташабыз дешет. In the country 30 workshop like this. Биздин эң негизги максатыбыз экспорттоого жараксыз жер жемиштерди иштеп чыгып, ошону менен бирге эле аз камсыз үй бүлөлөрдө жумуш орду менен камсыз кылуу. Бул кургатылган жер жемиштер өзүнүн бардык витаминдерин жоготпой, экологиялык жактан пайдалуу продукция болуп чыгат. And then eventually food security of the country. Маалымат катары айта кетсек, аталган уюмдар тарабынан жалпы өлкө аймагында дал ушундай цехтерден 30 куруп беришкен. Андыктан алардын баарында аз камсыз жана көп балалуу үй бүлөнүн жарандары жумуш менен камсыз болушкан. Талас областында болсо 3-чү цех ишке кирди. Бигайма Сымбаева, Калмурат Мейманбеков, Ислам Канатбеков, Кара Бура району.